чектөөлөр аркылуу тәртиптик камсыздоого мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалуу күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз. Экономикалык ишмердик чектелбегени менен санитардык чектөөлөр алынган жок. Жарандар, ишкерлер эпидемиологиялык коопсуздуктун бардык нормаларын катуу сактоого милдеттүү. Тилекке каршы өзгө чабаал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга чейин жетишкен натыйжалар жокко чыгуу коркунучуна туш болдук. Айрыкча Бишкек шаарында оорууну жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Тилекке каршы коомдук жайларда, өндүрүш ишканаларда, транспортто, ири соода жайларында санитардык гигиеналык эрежелер сакталбай жатат. Көп адамдар катышкан аш тойлорду, эл көп чогулган башка салтанаттарды өткөрүү кайрадан башталды. Бул илдеттин коркунучу болуп экенине көптөгөн жарандар дагы эле маани бербей жатат. Айрымдардын илдет жок, бул саясат дегендерин ишенип, адамдар жалган сөзүн курмандыгы болгону турат. Мен кайталап эскертейин, бул оорунун коркунучу дале бар.